Бул кан айлануу системасына байланып сыяктуу. Кан айланууда артериялар, веналар качкан болсо, лимфа системасында бул лимфа түйүлчөктөрү, анан лимфа түтүкчөлөрү, сосудтары катышат. Лимфаны сиз кан тамыр кандай кеткен болсо, ошондой деп түшүнүңүз. Мына сиздин бизде кызыл кан тамыр көрүнбөйт, бирок колубузда көк кан тамырлар көрүнөт. Ушу денеде канчалык кызыл кан тамыр, канчалык көк кан тамыр бизде ээлеген болсо, ошондой лимфа тамырлары дагы түтүкчөлөрү ошондой болуп жайгашкан. Лимфанын кызматы эмне? Лимфанын кызматы бул бизге иммунитетибизди көтөрө турган лейкоцит, лимфоциттерди чыгарып берет жана биздеги канализациянын ролун аткарат. Эң керектүү нерсе биз тамактангандан кийин бизде пайда болгон нерсе чыгып кете турган эң негизги бул система, бул лимфа системасы аркылуу чыгып кетет. Демек без бизде эң чоң ролду ойнойт. Саламатсызбы, экземаны дарылайсызбы деп. Экзема. Мен дайым эле мынтип айтам да, бир эле экземаны эмес. Мына караңыз. Бирөө экзема болуп атат, бирөө псориаз болуп атат, бирөөнүн бетинен грич чыгып атат, бирөөнүн кулагынан ириң агып атат, бирөөдө жатын жактан агуу болуп атат, бирөөдө псориаз болуп атат, бирөөгө денеге жара чыгып кетти. Деги эле териге чыккан керексиз нерсе бул ошо теринин түбүндө жаткан лимфа безлериндеги керексиз заттар каяка чыгып кетишин билбестен, өзүнүн жолу менен кетейинсе, ошо лимфа бездери жолдору толуп калгандыктан, ал кете турган жол жабылып калгандыктан сөзсүз түрдө териге чыгып кетет. Мына ошон үчүн экземаны дарылоодо бир эле экзема, диагноз экзема деген эле жабышып калбастан, биз денедеги бүт каптаган без тамырларын, без түйүлчөктөрүн жылышыбыз керек. Мына ошондо гана сиз экземадан кутуласыз. Албетте бир эле лимфа эмес, бул жерде көп дагы башка көп тамак, суу ичүү, мен айткан беш көнүгүү, висцералдык массаж, лимфа массаж деги эле көп нерсени жасоо менен экземадан кутулса болот.